америкалык кыз деле жөнөкөй кыз эмес болчу, өзүнүн кыздар астында чемпион мира. 36 местеде турган ошондон 3 местеге чыкты дүйнө жүзү боюнча. Жылдан жылга конкуренция аябай күчтүү болуп барат. Келишим барбы? Мисалы мынча жашка чейин турмушка чыкпаш керек. Жанына балдар жакындаса да чочулап турасың да, телефонго жанталаш чуркап калышат, ойлор бөлүнүп калышат, боенуп калышат, өзүнө өзү карап башташат. Эми бизге балла бере агай деди. Болду деди. 2028-ге чейин турмуш курбайбыз. Журналист болом деп калдым. Агайлар айтат да, китеп окугула көп окугула деп, жана көптөргө жакпайт негизинде баягы мен. Мындай ар бир кыздын же баланын үйүндө проблема болсо, ал бала сени тренировка кыла албайт. Арабаңыз ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, бүгүн дагы биз сиздерге бир кызыктуу маекти сунуштаган турабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын өзгөчө коноктору орун алды. Болгондо да мына ушул спорт тармагында эбегейсиз өздөрүнүн салымын кошуп, бул тармакка эмгектенип келе жаткан спортчу жана ошондой эле эмгек сиңирген машыктыруучу бүгүнкү менин маектешим десем болот. Алардын бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Үсөналы Рыскулов агабыз. Ассалому алейкум агай. Кош келиңиз. Көрүңүзгө кубанычтабыз. Жана ошондой эле мына ушул агайыбыздын окуучусу десек болот, жакында гана баарыбызды сүйүнтүп, мынакей жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон Нурзат Нуртаева бүгүн бизде конокто. Агайды дагы чогуу чакырдык. Агайдын дагы мына ушул өстүрүп келе жаткан, маштырып келе жаткан кыздары да бар. Анан биринчи алгач сизден баштайлы, Үсен мырза. Саламатсыздарбы? Рахмат ушул убакытта бизди өзүңүздөрдүн теледидениңиздарга чыгарып атканына. Кыргыз элине рахмат. Бүгүнкү күнүбүздө колдоо көрсөтүп келатат. Бул спортко кыргыз эл өтө жакын эл экен. Ушунчалык колдойт спортту. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Ар бири айтат, дуа кылдык деп, ошо дуаңыздар кабыл болсун. Биз сиздердин колдооңуздар менен, дуаңыздар менен ошо дүйнөдү дүңгүрөтүп, чоң бийиктиктерге барып атабыз деп айтсам жаңылбайм. Анан ошо бүгүнкү күндө ушунчалык спорт эмес, бардык эле тармактар көтөрүлө эле болот, бирок спортто да ушунчалык чоң жетишкендиктер, условиялар салынып атат да. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке рахмат, Камчыбек Кыдыршаевичке рахмат. Колдоо көрүшүп атканда. Бүгүнкү күнгө чейин биз Азия мир жарыштарын катокто өткөрчүк ошол арендага, федерация арендага ошол кайра ортосу бар, бүтүнөн кайра жыйнап, бүгүнкү күндө чоң арена бүтүп атат. Эми арена бүтсө, биз дүйнөлүк жарыштарды бизде өткөзгөнгө возможность бар. Кудай кааласа. Дүйнөлүк жарыштар бизде өтсө, биздин жаш өспүрүмдөр тартылуу абдан да көп болот да. Бүгүнкү күндө ошол Нурзат кызыбыз кыргыз элин кубандырып, быйылкы жылда өтө чоң жетишкендикке жетти десем жаңылбайм. Кубаныч менен, сүйүнүч менен кыргыз эли күтүп алды. Элибизге, журтубузга рахмат. Ушул спорт тармагында, ошол Госагентство спортага, городской спортко, бүгүнкү күндө федерацияга да өтө чоң ыраазычылык билдирсек болот. Мына кече ошо балдарыбыздын Хорватияда өткөн взрослый боюнча да, ошода өткөн ар бир медалистке бөлбөй, ар бир медалистке бирден машык алды. Федерация тармагына да ушунчалык чоң ыраазылык миңтип отурса, мен ойлойм, кыргыз спортунда өтө чоң жетишкендиктер болот. Быйыл болушунча эле дайынданды, ойлойм ар бир спортсмен. Ошолордун ичинде кээ бир сан бошоп койду, ишенбей койду. Эндиги жылкы дүйнөлүк жарышта ар бир кызыгуу менен көрүп атат, аркасында мотивация кандай болуп атканын, материалдык кандай, мамлекет колдоп атканын, федерация, школдор колдоп атат. Ушунун баары ар бир спортсменге келечекте спортко тартылууна, анан жоопкерчилик менен ак машина кырууна өтө чоң жолду салды деп ойлойм. Ал эми мына ушул Нурзат сизге канча жашында келди? Экөөңүздөр канча жылдан бери мына ушул чогуу машыктырып келесиз? Нурзат мага 15-16 жашымда 7 жыл болду келгенде. Бул Нурзат кызым мындай токтоп айтып кетсем, бул кыз өзү кичинекей кезинен ошо күрөштү сүйгөн кыз экен. Өзү да кийин айтып жүрдү, айылда кичине
тренировка курган бир ушундай. Ошондо ата энеси ал кезде күрөштө действительно кыздар барышына основной элдин көбү каршы болчу да. Кыздардыкы эмес да. Ошого караштан Нурзат кызыбыз ошо ата энеси барба, күрөшкө катышпа десе болбой ушул. Даже үйүнөн айнегинен чыгып кетчү экен. Соседтин айылы, өзүнүн айылына жок экен сал. Соседтин айылга барып, коркпой барып, кечинде караңгыда болсо да келип, өзүнүн кызы болсо ошо кичинекейинен эле катуу болгон экен. Анан бир күнү мага звонок этип калып атат. Үчөн ага меске барып түнөп калсам болобу деди. Тоста кыласың, до конца кыласың десем кылам. Деди анан мен айттым, анда видео тарткын. Действительно, кылмайм болсо бир ваттандан көрбөсөм анан айтты, ошо бирге кете турган нерсе болду да. Агай дейт, мен сизге барып бир кыска эле мөөнөттө, ярым жыл 7-8 айдын ичинде результат кыла албасам, мен таарынбайм, мени кайра кетип жесеңиз болот деп. Анан өзүнө өзү ишенгени, келечекти көрө билгендиги, көрөгөчтүгү келди бир 7 ай 8 айдын ичинде Турцияда международный турнир деп коет, ушундай бир аябай катуу жакшы турнир бар. Ошол жерге алып бардым. Ошол жерден 2 кызым чемпион болду. Нурзат менен Нурдингиз Белмет деген кызым чемпион болуп, мага агай сизге алтын медаль тартиптейбиз деп. Ошондон баштап эле кызымдын кызыгуусун көрдү. Ар бир тренировкада өзүнүн отношение, ар бир кыздын өзүнүн бир минустары бар. Ошо кыздар менен сиңишип, кыздар менен бир сөз табышып, өздөрүнүн ынтымак менен бул өзү өтө көп роль ойнойт да. Семьяда деле ынтымак болсо, бири менен бири бир сөз табышып турса, жашоодо да жакшы да. Биздин өстүн школада да, өстүн кыздарыбызда да ушундай жакшы ынтымак бар. Улуулар улуудай, кичүүлөр кичүүдөй. Бүгүнкү күнү ана айтып атабыз, Нурзат өзү эле чемпион болгон жок. Команда менен чемпион болду. Сен ар бир кыздын бири чоң келбей калат, бири кичинеси келип, ошонун баары менен иштешип атты. Ушул өзү менен катар келаткан кыздар бар. Ар бири колун кармап, жөн забегание тияк ушу бутун кармап берип коюш керек, безине кармап топ келиш керек. Ушунун баарында колдоо көрүшүп аткан ар бир айтып атабыз, ошо тренерлерге, балдар менен иштеген тренерлер бар да. Биз балдарга муктажбыз. Балдар менен көрүшкөнчө өсө албайбыз, балдардын скоросу өйдөрөк. Биз балдарды бир жашактан алабыз. Булардын кароо ошо жашактан жетет. 2007-жылы, 2008-жылы төрөлгөн балдар, аларды USAID деп коет. Ошонун балдары бизге керек да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо колдоо көрсөткөн тренерлерге баардыгына бирөөлөр аттар айтып балдар атат. Ошо балдарга ар бирине биз команда атынан дагы бир жолу ыраазылык. Ушул Нурзаттын чемпион болушунда баарыңыздардын саныңыздар бар. Жана эле Үсөн агай, Азамат агай, Максат агай эмес, ошол Кыргызстандагы ар бир агайларга, ар бир балага ыраазы болуп билдирмек. Ушу кичинекей кезинде может иштеген бир 2 жыл ишим болот. Ар биринин кичинекей салымы бар. Тренерлерге ар бирге Үсөн агай, кызыңыз жакшы экен, мына жерден кичине минтип койсоңуз болот, могу жер жетпей атат деп. Ошо борьбада жүргөн ар бир тренер көргөнүн кызыңыз жакшы өсүп келатат, кыздарыңыз муну жетпей атат, бул жеринен муну жетпей атат, муну кошсоңуз болот деп айтып атат да. Мен өзүмдүн бирок тренерский работам стажым өтө эле аз, 9 жыл болот. Бирок мен кубанычтымын, ушу 9 жылда чоң жетишкендиктерге жеттик. Бул команданын биримдиги, Нурзат 7 жыл тренировка кылса, бүгүнкү күнү мунун аркасынан келаткан Дилназ деген кызыбыз бар. Ал 9 жыл тренировка кылып калды. Мага келгенде 2 жыл болду. Анан кийин Арыпке деген кызым бар, 5 жыл тренировка кылды, Кадырбек кызы Арыпке. Анан кийин ошол 72 килограмм күрөшүп атат, Шашалбайга Кайыркүл деген. Кайыркүл да дүйнөлүк жарышка барды, Пеликке каршы экөө бир салмакта да. Ал 76 барды, 72-де Нурзат күрөшкөн. Бирок 76-тан деле 3-месине чейин барып жетти. Бул деле анын кызымдын да өзүнүн эмгекчилиги, жоопкерчилиги, ошо Нурзатты көрүп жүздөп өсүп атат. Бул режим спортто жетишкендикке жетиш үчүн эң биринчи менин оюмча. Тренерлер үчүн же бардык спортсмендер үчүн жок турган. Менин мнением боюнча режимди ойлойм да. Убагында туруп, убагында уктоо, убагында тамак ичүү, агайлар менен бирге ар бир нерсени убагында медицина көрүнөсүн, ден соолугу кандай болуп атат, чувствосу кандай болуп атат, ушул баарын биз убагында карап туруш керек да. Ошол айткан нерсени да кабыл алып турса, бул спортсмендин чоң жетишкендиги. Эң жакшы. Нурзат, эми ушул дүйнө чемпионатында бул жактан көрүп биз толкунданып, сүйүнүп кубанып аттык. Өзүңдө кандай сезимдер болду? Дүйнө чемпионатын жеңип алтын медаль тагынганда ушул сезимдер менен бөлүшсөк
мындай ошого дүйнө чемпионатына чейин андан кийин болуп мындай өзгөрүп түшсө керек байкалдыбы өзүңө? Жок. Андай байкалган жокпу? Биз тренировканы аябай жогорку деңгээлде кылып бардык десем болот. Мен аябай жакшы даярданып бардык. Ага айтып кеткендей ошол бизге жардам берип ошол жерде мага спарринг партнер болуп жүргөн балдар болду да. Анан ошолор менен биргеликте аябай жакшы схваткаларды өткүзүп, аябай жакшы даярданып бардык. Анан мен негизи настройду ошо алтынга коюп барганбыз. Ишенимдүү болчусуң. Болдук. Агайларым менен чогуу ар бир ошол каршылашыма алардын жасаган ыкмаларына каршы күнүгө иштеп аттык да. Ошо мен ушу иштей жүрөгүмөн ишенип, Алладан суранып, анан бир алтын медальга өзүбүздү даярдап барганбыз десем болот. Анан ошол финалга жеткенден кийин дагы өзүм айтып аттым, бошош керек, бир шаг калды, алтын алыш керек депчи. Анан алтын алганда ушундай башкача ичте бир башкача сезимдер болот экен. Бирок аны ошол жерде эле калып калат экен да. Ошо каэрдин үстүндө калып калат экен. Жакшы сезимдер болду. Анан ошол баягы биз сырт көзгө караган менен ой мынтип кой, ой Нурзат деп кыйкырып отурабыз, бирок ал жакта ичи түшүнгөн кандай кыйынчылык болду? Атаандаштын эмнеси күчтүүлүк кылды? Өзүң ушул кремге чыкканда. Кремге чыгып атканда башынан баштап эле менин тиземде жаракатым бар болчу. Анан ошол көйгөйүм кичине кыйнап атты. Анан бизде тейп деп коет, ошол тейп менен чаптап алып, ороп, кимди ороп алып анан чыгып аттым да. Анан ошол бутум оорубай эле берсе экен деп аттым. Калганын өзүм жасайм, иштейм, аракет кылам. Бутум эле кичине оорубай берип турсун дедим. Анан ошо финалга чыкканга чейин жакшы иштеп, анан ошо финалга чыгып атканда моюнум да ооруп калды да. Анан моюнум ошо агайларга келип айткандан коркуп атам да. Мен моюнум ооруп атат десем, сен утулганга даярданып атат окшойсуң, коркуп атат окшойсуң деп айтпасын деп. Айткан жокмун агайларды ойлонуп коеюн депчи. Анан бир врачыбыз бар болчу ошол жакта, Иса Төлөганович деген. Анан ошо байкеге барып айттым, ушундай моюнум ооруп атат, эмне кылабыз десем, мен укол сайып коелукка, биз болеющий деди да. Ошо уколду сайып анан чыктым. Билдирген жокмун, бирок ооруп атты да моюнумчу. Анан оюмдун баары эле ошо моюнума ооруп атат деп кетип калбасын деп, мээме киргизбейин ал информацияны деп аракет кылып аттым да. Ооруган жок деп ошентип анан чыктым, күрөштүм. Америкалык кыз деле жөнөкөй кыз эмес болчу, өзүнүн кыздар арасында чемпион мира. Жаш менен жаш, бирок аябай данныйлар жакшы спортсменка. Оңой болгон жок негизинен. Жогоруда мынакей Үсен агайыбыз айтпадыбы? Аябай кызыгуусу көп экен деп, ушул кызыгуу ошол спорттун арасынан күрөшкө кызыгуу, ошого да токтолуп өтөлүчү. Эмнеден улам ушуга кызыгып калдыңыз? Мен ушундай күрөшөм деп, анан бул жакка байланышып. Айылда ушул аябай энергиям көп кыз болчумун кичинекей кезимде. Ошо айыл жергесинде жүргөндө мага жакпачу да. Күнүгө эртең туруп, анан үйдү тириликти кылып, окууга барып келип, тынч жашаган өмүрчү. Анан эмне гана спорт болбосун катышкым келип да. Биздин айылда тилекке каршы ошол чуркоо болуп турчу. Ошо 100-200 метрге чуркап турчумун да. Районго жетип, областка жетип, экөөнүн тең уткам. Анан коңшу айылда ошо күрөш залы бар деп, мен касаш балдарман угуп калдым да. Сен барбайсыңбы Нурзат деп ушинтип айтып калышты мага. Анан бир жолу бир күнү эле ошол телевизордон балдардын сынагына сынбайсыңбы деген передача эле го. Ошо Айсул Тыныбекова келип калды да. Анан ошонун өзүнүн жетишкендиктери жөнүндө айтып берип атат. Ушундай эл сыймыктанган кыз экенин көрүп, анан ушу ичимде бир пайда болуп калды, желание. Сезим пайда болуп калды. Анан барам деп чыктым да. Коңшу айыл алыс, бирок алыс. Анан биздин отодо жолда мындай ээн жер да. Үйлөр жок, тала, анан суу кетет да. Ошондой ээн жол. Анан ал жерде кечкисин коркунучтуу да негизи. Анан үйдөгүлөр ошол нерседен коркуп мени жиберишпей атты да. Мен касаш балдарым жеткизип коет ата, бара берейинчи деп атып, каршы болушкандарына карабай баргам. Айылда деле бир жылга жетпеген убакытта машыктым. Анан ошо айыл жергесинде чыгыш оор да. Анан ошол Бишкекке келишим керек деп, анан ушу Бишкекке келдим да. Анан Бишкекке келгенде агайларды издейсиң да. Анан ушу биринчи эле Үсен агай көзүмө түшкөн да. Ошондо мен менен тең урактуу кыздар бар болчу агайдын. Анан аябай ошол кыздарга күйүп, жүгүрүп
жүрөт да тызылдап жанан агайлардын баары эле ошондой болобу же кандай деп анан салыштырып карап ошентип анан агайга токтогом да агайга барышым керек, агай өзүнүн сүйгөн ишин сүйгөн киши экен. Мындай ойлодум, батыраак чыгабыз, батыраак чыгып кетебиз деп алдыга. Ошентип агай айткандай агайга өзүм чалгам биринчи. А сиз дагы мисалы кыздарды кабыл алып атканда же мисалы кызыгуулар көп да анын үстүнө мынакей Нурзатты көрүп алып дагы бир экрандын ар жагында мисалы кызыгышат, ушундай болсо кантип барабыз, кантип күрөшөбүз депчи. Анан сиз кантип тандап аласыз мисалы байкалабы дароо эле балким эмнесине көңүл бурасыз? Сүйлөгөн сөзүнө же сырткы келбети, көрүнүшү мындай чоң болуш керекпи сөзсүз түрдө, мына ошолор кандай критерийлер менен сиз тандап аласыз? Эми Нурзаттардын убагында действительно кыздар аз болгон да. Биз ал кезде эми тандоого да возможность болгон эмеспиз. Келем деген кызды эле алып, ушул Нурзат келген кезде ушул Нурбай агай сборго алып барган главный тренер. 26-27 кичекей чоңду эптеп болгонун баарын жыйнап барганда 26-27 кишидей болгонбуз да районда. А бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ошо кыздар күрөшкө тартылуу Кыргызстанда өтө чоң өрөнгө жетти десем жаңылышпайм. Жылдан жылга конкуренция күчтүү болуп барат. Канча конкуренция күчтүү болсо, өсүш ошончо болот деп ойлойм. Айыл тармактарында аябай мыкты иштешип атат тренерлер. Ошол жактардан кыздар, мыкты кыздар чыгып атат. Бул биринчи очередь эле мен кыздардын ой жүгүртүүсү болуш керек да. Бул ой жүгүртүү кайсы вактан? Оюндан деле билинет, игри ойдан. Футбол ойнойбу, биз көбүнчө регби ойнойбуз. Ошондо убагында топталып пас бергенди билүү. Кимге бериш керек? Бул деле ой жүгүртүү да. Жапкан атакага келет, кайсы оюнчуну биринчи жаба коюш керек, кайсы оюнчудан көбүрөөк бизге гол кирип атат. Ошончо токтот. А тиги тарапка мисалы бул тараптан тияка ойносоң, кайсы оюнчулардан ашып өтүшүң керек, кайсы оюнчу келгенде катышың керек. Бул деле ошол ар бир кысмын ойлоно албайт. Ток алганда деле камап туруп калат. Ошол тез аранын ичинде решение баш кабыл алып иштеш керек да. Бере коюш керек эмес. Ошол оюндан да көп. Биринчиден, экинчиден ар бир кыз келгенде ар кандай да сеттегенде 14 жаш, 13 жаш, 15 жаш, 16 жаштан келишип атпайбы? Эркелер үй бүлөсүндө ата энеси спортсмен. Ошолор атасы спортсмен болгондо кызын деле күрөшкө берип, ал 50% кыздын желаниясы бар, ал кыйнайт да. Менде балес болсун деп кызда кызыгуу жок. 14 жаш, 15 жаш чыкпайт да, 16 жашка чыгып барган кезде кичине 17 акыл эси келген кезде бир турнир тутуп алса, мен колуман келет деп ошондо да ишенич пайда болуп, күрөшкө деген ой пикири өзгөрөт. Жоопкерчилик менен катташып баштайт да. Бардык эле кыз келеме, кээбиркилер действительно ата энесине карабай ушу Нурзатка окшогон кыздар да бар. Алар өздөрү күйүп келет да, күрөш дегенде баарына даярда, баарына окуудуна кереги жок. Аларга күрөш болсо эле болду, күрөш болсо да. Азыр кичинекей кыздардын ичинде да биринчи окуш керек. Мына Нурзат кызым бүгүнкү күндө ошо китептерди көп окуйт. Китептерди окубаса булар мышление, ой жүгүртүү, аң сезимдер өсүш керек да булар. Эң жөнөкөй эле мына чыгып баратканда сапендикти ойлонуу, сапендиктин күчтүү жерлерин, алыс жерлерине ой жүгүртүп билиш керек. Утуруп баштадың, эмнеди унутуп, эмне септер болуп атат? Мен асыл мисалы биринчи 3 мүнөттөн көрүшөбүз, анан 30 секундта. 30 секундка чейин бул секунд деп аткан агайга келбейт да. Ошол 3 мүнөттүн ичинде өзү решение көбүрөөк кабыл алыш керек. Отурган агайда кыйкырып айтып турат. Бирок түртүп кетти, жыгып кетти, ошондо сынып кетпеш керек. Өзүнө мисалы китептер окуган бир бодырт эте турган сөздөр бар да. Эчтеке эмес, бар алдыда, чыда, тур деген ошолорду эске сала коюп окуду. Ошондон өзүнө өзү чыйратып, кайрадан ошол иште улантышка өзүндө возможность болот да. Мына быйыл эле болгон 2 күрөштөрдө ушундай болду да. Дүйнөлүк Хорватияда өткөн чоңдор ортосундагы жарышта да выход финалда финалга чыгыш жерге барганда биринчи эле периодунда 7-0 утуруп калды да. Кыргызстан Брасковой Европанын жаңы чемпиону еще 29 жаштагы кыз экен да, өтө опытный кыз экен. Ага чейинде ушу 20 жашында 22 жашта чемпион мира болгон экен, дүйнөнү багып калды. Өйдө жактан да калчы иштейт экен, ул эми өйдө жак деген ушу Брасковой деп коебуз да. Любой деп жан башча проекттер кылып ушундай кыз экен. Тез аранын ичинде эле бени чачап, тияк ачып 7-0 өтүп кетти да. Ошондо да Нурзат көбүнчө 7-0 эмес 4 балга утулгандар кыздар эмес, балдарда деле бар жоготуу. Кыргызстан оюн бар жок башкага берилет. Кайтып 4 балды алышындай бери. Күрөштө ойлобой, кайда ошакка болуп кетет да. Нурзат ошодон өзүн жыйналып, эртең конец деген жолту менин ишим, мен өзүмдө дагы ресурсум бар. Мен кууп жете алам сени деп туруп жыйналып экинчи период кубалап барып, жетип 6-7 болду да. Дагы 1,5
минутка 1 минут 40 секунд ушундай убакыттар болчу да. Ошондо кичине болбой шашпай кичине дагы 30 секунд 40 секунд өзү дагы 2 атака кылып калды ошо. Кичине жыйналып туруп эметкенде бул Алла таала болгон да. Может аны утуп коймок да. Ар кандай себептен. Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө жетишкендигин эле баягы өткөндөн кийин өзү келет, өзү менен отуруп сүйлөшөбүз, анализ кылабыз. Ошону анализ кылсак ушундай да. Анан кийин ошол бул алтын деп быйыл суу атам деп Вьетнамда өткөн ошол өзүнүн 23 жашка чейинкилер ортосунда Азия жарышы болду. Аерден да чемпион болду. Аердан ошо финалга чыкканда Индиянын кызы менен көрүштү. Бүгүн Индиянын кыздары физически күчтүү болот да. Мен ошо кызга чыгат. Ал кыз буга Нурзатка чейинки кыздардын баарын 10-0 бир да кызга шанс берген жок да. Анан чыгардын алдында мен биз ушу командада 2 балам менен иштейбиз. Азамат балам, Максат балам. Основном ушу техниканы Азамат коет да. Азамат инвестиканы атакасын көрдү. Основном мендеги кайсы приемга басым жасап ошону көрүп, анан Нурзат кылып колу койгондо мындай кыласың, мындай кыласың. Түшкөндө алар скрестеп отурушун жасап берет экен, ошого жасап басып мындай кыласың. Ушу кандай установка кылса, ошондой көрөр. Ушу инвестиканы туруп чыгарды да. Чыгардын астында разминка деп бот жасады. Айта турган сөздү айттык. Нурзат басып жүрөм, мен мүнөт басып алып ата өзү басып бере коет. Байлап коелу анан. Өз кайдырда басып жүрүп, айырда деген кичине ооратка десеме чуть-чуть проблема бар. Ал карабастан аны да билдирбейбизге. Айтпайт. Асыл кылма. Деди болот. Агайларым дагы коркуп атат өзүн, переживать этпесин деп, айырдан өзүн туура настроек этип чыгып Индиянын кызын бутуп таштады. Ошондо быйыл Кыргыз элине 3 медаль алып келди десем жаңылышпайм. 2 алтын, 1 бронза. Бронза деген бар дүйнөлүк жарышта. Бул эми рейтинг деп коет бизде. Дүйнө чемпионатында ар бир салмак боюнча карап турат да, ким кандай барат. Канча жеңишти жеңди, бүгүнкү күндө ким астында 36-чы местеде турган, ошондон 3-чү местеге чыкты дүйнө боюнча. Бул өтө чоң көргөз күч десек болот. Анан муну үчүн биз жылдын баштан баштап, бул бир эле күндө келе турган нерсе эмес. Канча жыл иштедик, а быйылкы жыл биз башкача дайындалдык. Сеттенде кызым уже Олимпиада келет. Биз Олимпиаданы астында Олимпиада ошого жоопкерчиликке отношение кылышып, ар бир күнүбүздү, ар бир саатыбызды туура колдонуп, анан кызымдын эң биринчи ден соолугу. Ден соолугун караш керек, өзү менен сүйлөшүп, самочувствиең кандай болуп атасың, бүт суроо туруш керек да. Биз айдын башында эле Кытайда 20 күн өттүк. 20 күн болуп, кайерде да Кытайдын биринчи номеру 68 килодан бул ошондо жарыктан жаңы эле чыккан. Соңунда убакыттар санады, кичине жай иштеткен алып барганбыз. Ошондо деле чыдай албай кетет да. Күчтүү кыздарды көрүп, күлүктөр бирин-бири көргөндө тупурап кетет го. Жетип келип, кимибиз чыгат деген. Ушундай тупурап, бул мындай керкелер мындай күчтүүлөргө барбай чаткирип, бул наоборот күчтүүлөр менен күрөшөт да. Отуруп калса да күчтүүлөргө ушулар менен тең элем. Ушуну кууп жетем, ушуну утам дегенчи. Тиги кыз өтө эле физически ушун болбой ошону менен көрүп биз аябыз ортолбасын деп кайра туралып, кайра өзөрлүгү менен Узбекстан менен баягы катуу күрөшүп келдик. Элдик кичине эс алып Беларусияга барды. Февраль айында. Беларусияда да аябай дүйнө деңгээлдеги чоң жарыш болду. Аябай акча сайылды да. Акча сайылган жерге мен деген мыктылар барат да. Бардыгы мотивация кичине утуп алам деп, аерда да тандаш күчтүү болду. Аякта да финалда Беларускан кызы менен талаш, тартыш, ушундай болуп атам, аны да утуп койду. Ошо менен чемпион болуп, жыл башын ошо алтын менен баштады. Анан келип, ошо взводный деп коет, Азияда кичине сан каталыкта кетип калды. Спортто бирдей ылдый болот. Бирок ошо каталыкты жеңе билүү ар бир спортсмендин колунан келбейт да. Ошону да жеңе билип, кайра каталыкка туруп, анан кийинки жарыштарда өзүн көргөз баштады. Кытайга барып келди, кайра дагы келгенден кийин айтты, өзүмдүн чечим, биз командада бүгүнкү күндө лидерибиз ушугуз. Ошол кыз менен сүйлөшөбүз. Ким чыгып келатат, команда ошого түзүлүш керек да. Септенде бул результат кылып атат да. Эмне үчүн кылып атат? Бул туура жүрүп, туура иштеген үчүн кылып атат. Анан баардыгы ушуга түзүлүп, ошондой жүрүп отуруш керек да команда. Анан айтсак айтты, ошонага кичине кайерден жадап калдым. Улицага сап болот, тоого вес асып, анан мен мейлиден жооп бере албайсың, өзүң каражат табышың керек. Анан айылым мен Талас областын кулганда айлап көтөн буну. Ызан десем, балдар айтты, ошонага келебиз, проблема болбойт, баарын чечебиз деп айлап көткөн таракпан. Баардык койшоп айылда 20 күн дайындалдым. Ушул специальный повар алдык. Акчасын төлөп, кыздар тамагын жакшы. Эми натуралдуу кыргыздын тамагын жеп, эт, шашлык, бүт болгон баарын жешти бар. Анан бирок ошончо нагрузка бердик да.
Ошол жерден да жакшы даярдык кылып берип келгенден айтты. Эми бизге балла керек агай деди. Болду деди. Остерге барып балдар менен айырылды. Ошо балдарга дагы жол рахмат. Ар бир агай, ар бир бала ошо жандыгы менен жардам беришип атты. Ошол даярдык менен барып анан кеткем депти. Үсен мырза, ушул Хорватияда өткөн мелдеште сиз барбай калган экенсиз. Анан сизден дагы ушул жөнүндө билгим келип атат. Анан Нурзаттан дагы билейин, кандай таасир этти? Мисалы, өзүң машыктыруучуң барбай калса дагы баягы спортчу жеңишке деген кадамдары билбейбиз, бир өзгөчө бир нерсе болуп калышы мүмкүн, өзүнүн машыктыруучусу жанында жок болсочу. Буга эмне себеп болуп барбай калдыңыз? Мен көбүнчө бүгүнкү күндө оздосун деле ошол мен организационный основном ошого да. Мен эми ар ким өзүнүн ордун иштейт. Мен бүгүнкү күндө үйрөн техникам булар профессиональный борец болуп калды. Булар жаша кыздар менен иштешим керек да. Булар менен балдарым иштейт. Азамат максат иштейт да, основном азамат коет. Бүт тонкоштон приемдун баарын азамат коет. Мен ушу азаматты жөнөтөйүн дедим да. Главный тренерге кайрылдым. Список кетет да. Үйгө ошактан список боюнча келет. Ошол боюнча документтер топтолот. Анан кийин аяктан келди, списокто азаматтын фамилиясы бар. Виза десек, визадан проблема болуп, азамат бара албай калды. Мен уже кошо албай калдым. Алтакты списокто болгондо мен уже визага берсем, уже болбойт да. Ошонун негизинде биз бара албай калып, мана кызым жалгыз кетип калды да. Кандай болду Нурзат ошондо өзүң жалгыз ал жакка барган? Кандай терс таасирин тийгизсе керек? Мисалы, машыктыруучу жок, таасир этет да баары бир. Биз жана кичинекей кадет кезибизден баштап эле турнирлерге ошо агайлар менен чогуу бирге чыгып көрүп калганмын. Анан биз мындайча айтканда чемоданыбызды чогултуп алып элес, кийимибизди алып эле ушинтип кеткенге көнүп калганбыз да. Ал жакка барганда кандай проблемалар болот, эмне болот, баарын агайлар чечип койчу да. Анан ошентип көнүп калганбыз. Элементарный эле ошо кичинекей кезибизде агай аябай көндүрүп салган, термос ушундай жаныбызга алып жүрбөйбүз да. Агай бар, агай кылып коет. Анан агайга аябай таянып алганбыз да. Анан чоңойгон кезде мен уже главный тренерлер менен чыгып баштаган кезде мага билинип баштады да. Бир көнүшө албай жүрдүм кичине агайлардын жоктугу. Анан бирок кандай ситуация болбосун ошол нерсени кабыл алгандай үйрөнөт экенсиң чоңойгон сайын. Анан ошол бир себептерден угам, ошол Азамат агайым бара албай калды, виза ачылбай калды. Келгенден кийин бир аз таарынып жүрдүм, эмнеге барбай коюңуздар, чечсеңиз деп. Эмнеге андай кылдыңыздар деп бир аз. Анан негизи команда болгондон кийин ошондой ортодо бир аз түшүнбөштүктөр, келишпестиктер болуп турат, бирок биз ал нерсени өзүнчө отуруп сүйлөшүп чечип алабыз да. Мисалы, көпчүлүк эле мынакей спортчу болгусу келет, өзгөчө жанагындай мелдештерден Кыргызстан желегин желбиретип келгенде баардыгы ошондой болгусу келет да, бирок баардыгын эле колунан мынтип дүйнө чемпиону болуш же болбосо элге таанылып, ушинтип намыс коргоо баардыгын эле тилекке каршы буйруй бербейт экен. Анан ошол жакка келишип, анан баш тартып кеткендер бар да, баягы орто жолдон таштап коет, кайра жеңилип меники эмес окшойт деп кетип калгандар бар. Бул учурда эмне кылыш керек, жана ушундай этаптардан кантип өтүш керек? Ушундай көп эле болсо керек. Эми өзүңөрдүн деле араңарда алыстап кеткендер бар да, кандай кеңеш берет элең? Негизи ошол спортто дайыма өйдө болуп турат. Анан эң башкысы эле ошо биздики эң биринчи биздин душманыбыз ошол биз травма деп коебуз да, жаракат. Ошол жаракат болбосо да, жаракаттан тышкары дагы бир өйдө ылдыйлар болуп турат, кыйынчылыктар. Анан кээде ушундай машыгуу жасай бересиң, бирок күрөшүң окшошпойт да. Барасың, утулуп каласың, биринчи куртта эле күрөшүп утулуп кала бересиң, алсыз эле каршылашыңа жеңилип кала бересиң. Ушундай кээде болуп турат. Анан ошол моменттерде таштагың келет чындап эле. Күрөш меники эмес болуш керек. Жеңиле коет окшойт эле. Өтүп атат, окуйун же иштейин деген ойлор келет да. Анан ошол кезде бирок ойлойсуң өзүң басып өткөн жолуң канча териң кеткенинчи. Анан ошо негизи агайлар айтат да, китеп окугула, көп окугула деп, жана көптөргө жакпайт негизи. Мен байкайм, мен өзүмдүн кругумда дагы, өзүмдүн кичинекей кыздардан дагы, өзүм менен тең кыздар менен дагы байкайм, көптөргө жакпайт. Бирок негизи эле ошо адамдын ошо бараткан багытынан баш тартып эки жак ортого кетпей ошол жакта жүрүшүнүн бирден бир себеп ошо өзүбүзгө керектүү нерселерди ошо китептен окуп алып билишиз да. Анан албетте агайлардын да
жардамдар чоң ошол жерде эгерде агайлар бизде ушу утулуп келгенде түшүнбөй, сен күрөшөсүңбү жокпу деп ачуу сөзүн айтпай, колдоп дайыма ушинтип келгени үчүн дагы мен таштап салбай ушул күнгө чейин келгениме ошол бирден бир себепчилер дагы агайлар. Менде деле көп утулуулар болду. Анан дагы өзүнчө дагы бир аз өзүнүн үй бүлөлүк бир кичине кыйынчылыктарым болду. Анан ошол моменттерде таштап кетип калсам деген ойлор болду. Анан ошондо агайлар жардам берип, туура сөздөрүн айтып, колдоп, ушул буга чейин келдик. Анан ошол негизи эле күнүмдүк машыгууларыңыздар кандай өтөт? Негизи канчадан эртең менен машыгабы же түштөн кийинки убакыттабы, кандай машыгууларды өткөрөсүздөр? Күнүмдүк режим кандай ошол спортчулардын? Биз негизи өзүбүздүн Үсөн агай өткүзгөн сборго барганда 3 маал тренировка болот да бизде. Эртеңкисин 6:50 туруп, 7:00 ишке чыгып калабыз. Анан биринчи чуркап келип, анан Азамат агайдын өзүнүн бир жасаткан работалары бар, иштери бар. Ошо дайыма ушу кумдун үстүнөн же болбосо бир газонго барып алып, сырттан иштейбиз да. Анан ошол 1 сааттай болот ал убакыт. Анан келип эртең мененки тамагыбызды ичип алабыз дагы эле, кайра бир 10:30 чейин убакыт болот, бир аз эс алып 1 сааттайчы. Анан ошол убакытта ким кандай эс алат, кээ бирлер кайра уктайт, кээ бирлер китеп окуйт, ар кандай, кээ бирлер прогулка жасайт. Анан ошо 10:30 эртең мененки основной күндүн маанилүү тренировкасы ошо 10:30 болот. 12:30, 1, кээде 1:30 чейин кызыгып кеткенде ушундай болуп кетет. Түшкү тамактанууну ичип алып келип, кайра кечки машыгууга эс алып, 1 саат 40 мүнөттөй уктайбыз түштөн. Анан кайра кечки машыгуу 5:30 башталат да. 7:30 чейин болот. Кечкисин көбүнчө ОФП деп коебуз да. Игровой ОФП кылабыз. Эртең мененки основной работа залда, күрөш залында, ковёрдун үстүндө болот да. Кечкисин ушу 8-тен кийин ары 10-го чейин убактыбыз бар. Анан баягы баарыбызга эле кызык да, спортчулар жана жеңүүчү болуп, чемпион болуп келишкенден кийин кантип эс алышат болду экен. Негизи мындай өзүңүздөр эс аласыздарбы же кайра эле кийинки мелдештерге даярдык, кайра бир чоң дагы жоопкерчиликтер илинип ушундай кетип кандай эс алат спортчулар, машыктыруучулар мисалы? Биз чоң жарыштан келгенде обязательно. Мисалы, Нурзат дүйнө чемпиону болуп келгенден кийин кандай канча күн эс алды? 1 неделя отдых берет да. 1 жума, 1 жума эс алыш керек. Булар үйлөрүнө барат, булардын кошалып калып турса деле болгон нерсени чыгара албайт да. Үйүнө барып, ата энеси менен эркин эс алып, кордаштары барбы, ушу кыдырып эс алыш керек да. Бул организмде нээси да эс алыш керек да. Булар күч башка да, физически баш мышцалары менен чарчаган бул өтө кыйын да. Башка. Анан бул ушул мунуга Хорватияга барып күрөшүп келбедиби? Даже биз ушу биринчи күрөшүндө деле биринчи күрөшүн кой берип, өзүнүн оозусу менен эле күрөшсүн дегенбиз да. Анан кысым өзү мастерный болбой, Кытайлардан менен биргелешкен, Кытайдан 2 команда келген, Белоруссиядан биринчи томундагы, Өзбекстан, Казакстан болуп биргелешкен көлдө сбор өттүк да, мош жерде. А жерде деле ушундай калмаштыкты кылат да, бул токтобойт. Бир жакшы физический мош мындай, аябай мыкты экен, чемпион. Ошо менен күрөшүп, ошол рамбатына кирип, кыйындары менен күрөшүп жатып, бир кичине тизеден травмаланып калдык да, күндөр калганда. Анан уже ал август айында. Анан ошо менен эмне кылабыз? Биз корктук, уже дүйнө жашка да атканбыз. Анан физиолечение кылып, тияк болгон дары-дармектерди кылып, анан августтун аягына чейин жеңил эле неме менен барды да. Сентябрдын башында, сентябрь айында унутпай, дүйнөлүк жарыш ортосунда. Анан 13-14 күндүк баш работа менен ашып кетти. Так 12 күндүк менен өттү. Анда да болду. Кой, Азамат Кайсамал ата күрөшкүсү келип турат. Барсын. Өзү желаниясы күйүп турат. Барсын деди да, анан мейли жөнөттү. Алтырама менен барып көрүшүп келди дүйнөлүк жарышка. Андан келгенде айтты: "Муну кой бер. Эс ал." Жок. Мен быйыл 23 жашка чыгып атам, акыркы жылым. Акыркы жылымда алтын алышымды Кудай Алла таалам. Ой мен десе, барып күрөшүп өкүнүп калбайм, күрөшөйүн деп. Буга ошондой өзүнүн өжөрлүгү менен, жана өзү айтат да, барганда да ооруп атты, муту ооруп атты, желкеси ооруп атты. Карабастан өзүнүн туура, айтат да, билана китеп. Китепти көп окуганы өзүнө туура. Болбосо китеп окуган, агай, деп эле сурка келмет да.
агайлардын да жүрөгүн өтпөйүн, агайлар да кейгесин, ушундай бир ортодогу негативдер вируске туура эмес немелер өтпөсүн деп ошону ойлоп атам. Мен ойлойм ушунун баары китеп окуп, өз ан сезимди өстүргөн. Мен айтып атам бүгүнкү күндө спортсмендерге ушу көбүрөөк окугула, көбүрөөк окусаңар, көбүрөөк ан сезимге өйдөлөй берет, чоң жетишкендиктерди багытасыңар депчи. Анан ар бир кыздан жакшы жактарын алып элебиз да. Аны бир жолу Кытайда жүрөбүз. Анан кийин Шашаба Кайыркүл деген кызыбыз бар. Музат айтып, агай, мен деле ар бир минутта убактымды туура колдоромбу дейт. Кайыркүлүңө сукмушкан дейт, истерикага барган убакытка чейин бүттүгүн ушу убакытка чейин жазып коюптур дейт да. Адамды кубандырат да мындай нерсе. Анан кийин биз кичинекей кыздарыбызды сборго барганда ошо чоң кыздардын жанына жаткызганга аракет кылабыз да. Себептен ушуларды көрөсүн, булар кандай жатат, кайсы токтошот, кандай эс алышат. Биз күндө айтып берген аларга компьютер парадка берсе ушуну туура эмес кабыл алып калышы мүмкүн да. Музат эжен кантип ушундай жаштарды утуп атат? Эмне кыл? Сен эле берген вопрос да. Эмне кылып салат? Эмне кылып тамак жеп? Ошол кыздар көрсүн дейбиз да мына. Улуу эжелерге эмне результат көрүшөт, ушундай эс алышат, ушундай жүрүшөт, ушундай огула, ушундай жүргүлө депчи. Анан кийин бул өзүнүн результатын берип атпайбы? Бүгүнкү күндө да ушу мен биздин школанын өз ишине ушу биз эки балам менен иштеп атабыз да. Ошо бул кыздардын да жардамы бар да. Кийин көчкөн кыздар, булар менен күрөшүп атканда сааз токтотуп, сиңдилерине күрөшүп, мына жериң туура эмес, нагрузка туура эмес бербей атсаң, бул башың туура эмес калып койдуң, тияк деп, ошо биздин bunun баары өзүнүн ынтымагыбыз. Ошо ынтымак болгон ушундай болот да. Жан Мурзат белгилеп кетпеди. Биз барып келгенден утулсак да, ошо агайлар чогуу отуруп, ичинде сбордо жүрөт, аякта жүрөт. Кыздарым кыргыздын окатын сагынып атат, 5 бармак. Ага эт санык дейт, ана келип тамак асып анан сүйлөшүп отуруп, ар бир ой пикирлерин айтышат. Биз колубуздан келишинче ар бир кызымдын үйүндөгү жашоосуна билгенге аракет кылышым керек да. Бул мен канчалык булар жөнүндө тереңирээк маалымат болсо, мен ошончолук ошол тууралуу мамиле кылганга аракет кылам да. Жеңил дагы болот да. Мен бирдемесин түшүнбөй эле мөн тебергенде может үйүндө проблема бар. Биз түшүндүрүп келгенде да ушундай болуп атты. Бир эки сындагында кыздын көзүндө кичине көз жашы бар да. Мен размат айттым, менде проблемасы болуп атат, билбейм. Сосын айтсам, агай жакшы эле дейт. Бүткөндөн кийин биздин үйүндө проблема. Ар бир үйдө мындай да, биз кылып атканда эле билебиз, кандай кылып атат. Анан кээде көбүнчө эле кыздардан суранабыз да, обязательно тамак ичип келе тренировка. Биз ошондо нужный нагрузканы бере беребиз да. Биз баарына теңиз бере берсек, тамак ичпей келген кызга нагрузка болуп барат жүрөгүнөчү, ал ачка да. Биз колдон келсе кыздарга айтабыз, колдон келип мен уктай койгонго аракет кылгыла, кичине болсо бүтүн тамак жегенге аракет кылгыла дейбиз. Ошонун негизинде чоң результаттар барат да. Анан ошол дагы жолу ошо бүгүнкү күндө колдо күрөстөн балдары тренерлер анан мына Алтын Альянс компаниясына өтө чоң ыраазычылык билдиргим келет да. Мына 2-3 жылдан бери кыргыз спортун колдоп келатат. Кыргыз спорттун ичинде дисциплина талашыласына чыккан спортсмендерге да өзгөчө көңүл буруп келатат да. Ошол жерде менин 4 кызым бар. Айкада ошол мыкты деген жерде өскөнчө карашат. 4 кызымды карап келатат бүгүнкү күндө ошо. Кийим каражаттан да жардам беришип атат, финансирование жагынан да жардам беришип атат. Ушундай компаниялар көп болсо, кыргыз спортунун өсүшүнө да аябай жакшы болмок да. Өтө чоң бүгүнкү күндө жардам. Ошол результатка жетишине да мындай ар бир кыздын же баланын үйүндө проблема болсо, ал полноценный тренировка кыла албайт. Ушулай да. Анан бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын ошо греко-римский вольный кыздар күрөшү боюнча өзүнүн дүйнөлүк жарыштарда орду бар да. Кичинекей мамлекет болсок да, кичинекей эле население болсо да, Кыргызстан эстеп калышты да. Мен ойлойм бүгүнкү күндө Кыргызстандын тренерлери өтө мыкты. Кызыккандар көп болуп атат болуш керек, аны сезип турасыз. Буга чейин дагы айтып калышты элем, көп маани бербесе азыр булар кандай машыгат деп мындай өнүккөн өлкөлөрдөн кыйын спортчулар чыккан жерде кызыгуу. Сизге дагы байкалып атабы бул нерсе акыркы жылдары? Өтө. Биздин тренерлер бүгүнкү күндө чет мамлекеттер контракт менен сурашып атпайбы бизге келишти бир. Бизге да чет мамлекеттерден кыздарын, балдарын алып келип ушул жерде биргелешкен сбор өтөндүрүшүп атат да. Биздин мыкты кыздарыбызды, мыкты балдарыбыз менен алар күрөштүрүшүп атат. Мыктылар менен күрөшсө, мисалы үчүн менин кызым күчтүүрөөк кыз болсо, мен аны менен улам күрөшсө, менин кызым аны кууп жетет да, деңгээли тең эле. Мен ылдыйлар менен күрөшсөм, бул токтойт. Биз постоянно өзүбүздүн мыктыларга күчтүүлөр менен бүгүнкү күндө андай бизде кыздар жок да. Биз ошончо балдар менен иштейбиз. Балдар менен иштеп, быйыл айтып атпайм, жарышта кызымды ушул аябай өзүнө сразу Алла таалам батасын берди. Ошо кайсы убакта мен ойлойм, кыз
ар бир спортчу жүрөгүн тазалаш керек да. Мм. Мен эле эмес, ушу бардыгында болсун ушундай жетишкендиктерди кылса Алла таала берет. Кызым ошо жүрөгүнүн тазалыгынан китеп окуп, туура мамиле кылып, өсүп келаткан кийин кыздарга да ушу колунан келсе жөнөкөй мамиле. Баары чокап, чужурап келип жанагы энесин көргөн, жүзүн көргөн, чокап келип турсын. Ошондо ар бир кызым ушу улуу кыздарыбызды көргөндө кыздар чокап келет. Улуу кыздар ошондой мамиле кылат. Кызыктуу көрсөтчү. Уборка кылышат, эмне кылышат, тамачы тең бөлүшүп, теңешип, муз атап эмне кылдыңар, кайкулап эмне кылдыңыз, аркап эмне кылдыңыз деп ушунун баары кайрылып турат да. Булар ошолорду жөн эле калып койбой, кучактап, көңүл бурушуп, бул дөсөнчө мээрим да. Мээрим көрбөсүп, эжелик мээримин, спортсмен катары мээримдерин көрөбүз. Ушул отношение ошол биздин школдун өсүшүнө чоң маанисин берип атат десем, жакшы деп ойлойм. Эми ошол баягы келишим боюнча да сурап коелу. Көп мисалы эми эркек киши тарбиялап машыктырып атканда көп билинбейт. Кыз кишинин дагы жеке жашоосу, үй бүлөсү өтө маанилүү. Сиздердин ортоңуздарда бир келишим барбы? Мисалы мынча жашка чейин турмушка чыкпаш керек, жигит дегенди угузба деген сыяктуу келишимдер болобу сиздерде? Жок, жигит дегенди биз эми айта албайбыз, но мындай да. Ар бир адам мындай да, кылып аткан эмгегин жолдо калышын каалабайсың да. Чындыгында жашап турган нерсе эмес. Ушу аялыңды да анчалык кысканбайсыңбы дейм. Кыздарыңды кысканбай. Мына дересеге жетип баштаганда жанына балдар жакындаса да чочулап турасың да. Эми жашоо деген ар кандай. Ушул организм жашоо эч ким тийип кое албайт. Тийганга да окуу учакта мисалы сен сүйлөшпө дегенде чындап мындай үз сыянан алганы го. Бирөөмдө биз баары алды да деп айтабыз. Буну эми кыздарга да чечим өздөрү буну аста цел койгон. Булар ар биринин өзүнүн ою бар да. Агай, мага переживать этпеңиз. Мен мына спорттон Кудай кааласа жетишкендик кылам, анан кийин турмуш жолуна жол сурам. Өздөрү возраст менен ушинтип келе берет да. Анан кийинки баягы переходный возрастта келгенде ачкас кылган кыздарыбыз бар. Ошо чыйналып анда да практикадан өттүм андайда, анда 1-2 кызым 5 шолоктоп ыйлап, анда ата-энең айтайын. Көз чыгып турмушка чыкпайсың десем, 2 күнүнөн мойнун кучактап ыйлап, агай болду. Мен көрөшөм деп. Ушундай чечим чыгарган кыздарыбыз болду да. Аны деле биз бат эле билебиз көрүнчөчү. 70-80% билесиң да, уже телефонго жанталаш чуркап калышат, ойлор бөлүнүп калышат, боёнуп калышат, өзүнө өзү карап башташат. Ошондой ситуацияларда чындыгында биз сетип мындай да. Кагазы жок эле келишим да. Айла менен өзүбүздүн ошол договорубуз бар. Өзүбүз эле жазып берип койгонбуз баракка. Жаңы жыл болчу го. Жаңы жыл. Сондор менен жазып. Жаңы жылдын алдында жаңы жылды жыйынтыктап катуу талкуулап окшойт өзүңүздөрдө. Ошо жаңы жыл күнү ошо агайлардын үйүнө барып, кадимкидей эле дасторкон жазып, ошол жакта отуруп, чоң кыздар жаган. 28ге возраст келе турган кыздар да. Ошол жазып бергенбиз, ошо Олимпиаданы утуп 2028-жылга чейин болбойт деп. Анан кийин анан кийин деп ар бирибиз чечип анан кийин өздөрү чыгарат. Ал чечимге оңой эле келип калган жокпуз да. Биз эме кылдык, бүт баарын эсептесек дедик да. Жашыбыз дагы бар, аябай өтүп да кетпейт. Аябай жаш дагы эмеспиз. 2028-жыл жакшы эле ыңгайлуу жыл да. Ошон үчүн бир чечимге келдик. Ошентип 2028-ге чейин турмуш курбайбыз. Ага, сиз дагы ичиңиздей ойлонбоңуз. Өзүңүз 11-классты таластан аяктадыңыз же? Канча жашыңызга чейин өзүңүздүн ошол туулуп өскөн айылыңыз, машыкты майылдан өтүп калгансыз, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Ушул 8-класска чейин айылда окудум. Анарбай Умарбеков атындагы орто мектебинде окудум. 8-класста мен биринчи спорт школого келдим, мектеп жакка. Анан бул жактан да ушул белимен катуу жаракат алып калып, ушул спортко жараксыз деп анан мени спорт школдон кеткенге мажбур болгом. Ушул 1 жыл кайра айылыма барып, ошол жактан белиме кичине лечение жүргүзүп, ошол жакта 10-класста айылдан окудум дагы эле. Кайра 11-класста Анүсен агайдын колуна келдим. Чындыгында булар мындай экен да, жашоодо булар спорт тандап алгандан кийин окууга убакыттары окуу мөөнөтү өтө аз болуп калат да. Выездде жүрүшөт, сбордо жүрүшөт. Ошол туура түзүлгөн ушул школ директорлоруна да ыраазылыгын айтмакмын. Ошо Осло школунун директоруна да бүгүнкү күндө да ушундай проблема бар. Күндө эле бизде кийинки өспүрөмдөр бар да. Ошолор да бар. Ошондо Осло школго
14 кісі оқуда көрүшкөн. Как будто интернетте окуп аткандай эле, бирок ар кайсы жерде жашашат да. Бир школда окуп, ошондо окуп бүтүштү да. Окууну көп калтырып койбуз да. Ошондо Ошону тез мугалимдер. Анан дагы кайсы сабактарга кызыгуу болду? Мен өзүм эме минус жагын көрсөткүм келчү эмес да. Бул жак бул Нурзат бул сабактан алсыз деген сөз калгым келчү эмес да. Ошон үчүн баардык жактан аракет кылып атчумун да. Анан өзгөчө кыргыз тил, кыргыз адабиятына ушул жакка жакын болчумун. Анан журналист болом деп калчумун. Азыр ушул жогоруда да сүйлөштүк олимпиада тууралуу, ушул олимпиадага даярдык кандай болуп атат? Нурзат, өзүңдөн баштайлы, анан агай жыйынтыктап берсин, Өзүңдө кандай мындай даярдыктар? Негизи олимпиадага ал жүрөктүн эң түпкүрүндө негизи ал, анан бирок алдыда ошол жыл сайын чемпионат Азия, чемпионат миралар болгондуктан ар бир турнирге биз өзүнчө настрой коюп, ар бирине биринчи боло турган турнирге даярданабыз да. Ошон үчүн чемпионат миралар азыр эле бүткөндүктөн али мен машыгууга кире элекмин. Бир жумалык эс алууда жүрөм. Анан буюрса ошол машыгууга кирип баштагандан баштап даярдыктар башталып баштайт да. бир олимпиада, олимпийский цикл 4 жылда. Төрүмөлү бүткөндөн кийин эле бир убакыттар керек болот ар бир спортсменге. Биз олимпиадага катышкан болсо, ярым айбы, бир айбы олимпиададан кийин өтө кыйын да. Утсаң да, утусаң да, утканда уткан кубанычты ошону сыймыгын өзүңө билип, мына ушунча жыл эмгектендим, олимпиаданы утtum дейт туруш керек. Эми аны Кудай кааласа биз жете беребиз. Бүгүнкү күндө аны сүздөт элекпиз, бирок мечта ар бир спортсмен. Биз ошого колубуздан келишинче даярданып атабыз. Эң кылаган ушул Кудай Алла жаман сөз, жаман көздөн чыгаргызсын, кыздарымды травмадан чыгаргызсын. Ушу бүгүнкү возраст боюнча биз 4-5 кызды пландаштырып атабыз. Ар кимиз ар кайсы салмакта колдон келишинче даярдыктарын көрүшөт. Калганы эмгек, анан Алла Тааланын колунда. Чоң рахмат силерге. Ошол талыкпаган эмгектин буюрса жыйынтыгы чыгып, сиздер ошол кыялдарыңыздарга жетиңиздер. Кыргыз эли жалпы колдоп коштоп, азыр колдоп келген, мындан ары да колдой берет. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса олимпиададан дагы алтын алып, ушул студиядан дагы ошол кубаныч менен да бөлүшүп маек кылабыз. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми Соло ТВнын көрүүчүсү кийинки кызыктуу маектерден амандашканча бар болуңуздар.